Жакында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын президентинин 2026-жылдын 18-майындагы номер 175 жарлыгы боюнча маалымат берип кетсеңиз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчылардын ишин балоо жүргүзүү тартиби боюнча жоосу бекитилди. Тагыраак айтып кетсек, бул балоо кызматчынын элеген кызмат орду боюнча жүргүзүлөт. Бул жобонун колдонулушу административдик кызмат орундарын элеген мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга жайылтылат. Баалоо кандай түргө бөлүнөт жана муниципалдык кызматчылар баалоодон кандай өтөт? Балоо 3 түргө бөлүнөт. Биринчи, ай сайын учурдагы балоо. Кызматчынын аткарган жумушу боюнча баланат, иштин татаалдыгы, сапаты, иштин жыйынтыгы, кесиптик демилге көрсөткөндүгү үчүн ошого карата үстөк акча кошулуп төлөнүп берилет. Мисалы, айыл өкмөттөрдүн кызматчыларына 10% деп көрсөтүлгөн. Экинчи, жарым жылдык комплекстүү балоо. Бул кызматчынын элеген кызмат орду боюнча жарым жылдык балоо болуп эсептелинет. Үчүнчү, сыноо мөөнөтү аяктагандан кийин балоо жүргүзүлөт. Кызматчыны 3 айлык сыноо мөөнөтү менен жумушка кабыл алынгандан кийин, сыноо мөөнөтү аяктагандан кийин балоо жүргүзүлөт. 143-токтомго ылайык орун басары менен жооптуу катчылар бааланышпайт. Ал эми ушул жарым жылдык комплекстүү баалоо боюнча бааланышабы? Туура, орун басары менен жооптуу катчылар 143-токтомго ылайык бааланышпайт. Балоо бул муниципалдык кызматчыларга гана жүргүзүлөт. Ал эми жаңы кабыл алынган жободо орун басары менен жооптуу катчылар белгиленген жол жоболору сактабастан эң жакшы, канааттандырарлык эмес деген балоонун түрлөрү пайдалануу менен өз алдынча жүргүзүлөт. Башка кызматчыларга жарым жылдык отчеттун негизинде баалар коюлат. Ал баалар сөзсүз түрдө ай сайын жүргүзүлүп жаткан баалоого байланыштуу болот. Баалоону ким жүргүзөт? Айыл өкмөтүндө балоону түздөн түз жетекчи жүргүзөт. Бөлүм үчүн бөлүм башчы түздөн түз жетекчи болуп эсептелинет, андан кийин орун басар жүргүзөт. Ал эми бөлүм башчыга, жооптуу катчыга жана орун басарга өкмөт башчы болуп саналат, түздөн түз жетекчиси.